Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги өкүлчүлүгү Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты коруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорун уюштуруп, аймактык журналисттер арасында сынак уюштурган. Чек ара маселелерин эң жакшы чагылдырган алдыңкы орунду ээлеген журналисттер уюштуруучулар тарабынан атайын белектер менен сыйланды. Анан диплом, анан кийин бул жерде Чыңгыз Айтматовдун 8 том Баткен областында массалуу маалымат каражаттарынын арасындагы өткөрүлгөн сынактын негизги максаты Баткен областындагы чек аралаш аймактардагы көйгөйлөрдү жана ошондой эле чек аралаш кызматташтыктын мисалдарын эң жакшы чагылдыруу боюнча атайын сынак жарыялаганбыз. Сынак ушул 3 ай аралыгында ушул биздин журналисттердин 4 багыт боюнча материалдары берилди. Теле берүү боюнча, радио берүү, басылмалар, гезиттик басылмалар жана ошондой эле жарандык журналисттердин материалдары болуп 4 багытта ушул конкурс жүрдү. Журналисттердин эмгеги чек арадагы көйгөйлөрдүн актуалдуулугу, көмүскөдө калган маселелерди алып чыгуусу, теманы терең изилдеп чагылдыруусу, бейтараптуулук, көз караштардын көп түрдүүлүгү критерийлери боюнча бааланган. Чек ара маселелерин чагылтууда, аны жөнгө салууда массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдырууда Баткен областтык мамлекеттик телерадио компаниясынын журналисттеринин ролу чоң. Чек арага жакын жайгашкан аймактар ортосунда бир топ көйгөйлүү маселелер бар. Тактап айтканда, чек арада жайгашкан коңшулаш өлкөлөр ортосунда кээ бир учурларда чыр-чатакка алып келген окуялар көп катталат. Мындай көйгөйлүү маселелерди чечүүдө журналисттердин салымы чоң. Баткен телеканалынын бир топ журналисттери дагы бул сынакта алгылыктуу байгелерге ээ болуп, атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Баткен телеканалынын журналисттерине бул атайын берилген сыйлыктар сөзсүз түрдө күч берип турат деп айтып өтсөм болот. Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында уюштурулган сынакка аймактык журналисттердин даярдаган программалары, жарандык журналисттердин социалдык тармактарга жарыялаган материалдары жана басылмалардагы макалалар катышкан. Сынакка жалпысынан 84 материал тапшырылган. Достук жөнүндө экен, 2 дос жөнүндө. Жазгүл Кудайбердиева, Үмүткан Өскөнбай кызы, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары.